Ассаламу алейкум. Адамдын жашоосун кыйната турган стресс, депрессия, ар дайым чөгүңкү жүрүш, ушундай нерселерди биз бир гана өзүбүздө бар болгон проблемалардан, турмуштук ар кандай кыйынчылыктардан эле издей бербей, организмибизден дагы издеп көрсөк абдан жакшы болот. Ошондо балким бул нерсенин чечими өзүбүздө болушу мүмкүн экендигине ынанабыз. Негизи биз ушундай стресске кабылып, кыйналып жүргөндө көбүнчө антидепрессанттарга, ошондой бизди депрессиядан арылта турган дары дармектерге кайрылабыз. Бирок алардын пайдасы тийиши мүмкүн. Ошондой болсо дагы ар бир дары өзүнүн зыяны менен кошо жүрүшүн унутпашыңыздар керек. Мен сиздерге башка нерсени сунуштайм. Адамда негизгиси мээ бар, бирок экинчи мээ дагы бар экендигин билсеңиздер керек. Ал биздин ичегилерибиз. Эмнеге экинчи мээ деп айтылат? Анткени ал жерде мээден сырткары ошол ичегилерибизде эң көп нерв клеткалары жайгашкан. Жана ошондуктан муну экинчи мээ деп айтабыз. Жана бул жерде өтө көп процесстер жүрөт. Эмнеге ичегилерге кайрылып калдым? Эгерде ушул сиздин ичегилериңизде көйгөйлөр бар боло турган болсо дагы, стресстерге кабылып, ар кандай көйгөйлөр менен жашашыңыз мүмкүн. Эгерде ошол жерде сиздин ичегиңиздин микрофлорасы жакшы болсо, ошол жердеги пайдалуу болгон микробдор көп болсо, демек сизде баары жакшы болот. Эгерде ошол жердеги микробдор аз боло турган болсо, сизге пайдалуу болгон гормондор бөлүнүп чыкпай калышы мүмкүн, аз бөлүнүп чыгып калышы мүмкүн. Анткени сиздин маанайыңызга таасир эте турган серотонин гормонунун көп бөлүгү дагы ошол ичегиңизден бөлүнүп чыгат. Эгерде сиздин микрофлораңыз, ичегиңиздин микрофлорасы начар боло турган болсо, ошол гормон аз бөлүнүп чыгат жана стресске кабылуу мүмкүнчүлүгүңүз жогорулайт. Сизге эң жөнөкөй эле нерсени сунуштайм. Эгер ушуну аткара турган болсоңуз, албетте сизде жакшы өзгөрүүлөр болушунан эч кандай күмөн санабай эле койсоңуз болот. Демек, сиз микрофлораны жакшылаш үчүн биринчиден ошол жердеги микробдорду көбөйтө турган пайдалуу микробдору бар азыктарды киргизип турушуңуз керек, жеп турушуңуз керек. Аларга кимчи кирет, квашеный капуста кирет, жана кефир кирет. Анан бир аз ачыган айран ичсеңиз дагы ошол сиздин микрофлораңызга абдан жакшы таасир этет. Албетте дайыма эмес, кээде ичип турушуңуз керек. Ошондо сиздин ичегиңиздин микрофлорасы жакшыланып, балким маанайыңыз дагы бир кыйла көтөрүлүп